Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен Нур Ньюс маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Айганыш Туратбек кызы бүгүнкү чыгарылышта. Мамлекет башчысынын маалымат жыйыны. Жыл жыйынтыгын чыгарган жыйын 3 саатка созулду. Чүй облусунда үй-бүлөлүк уруш жубайлардын өлүмү менен аяктады. Бүгүн Ош шаардык кеңешинин 24-чү сессиясы болуп өттү. Анда жалпысынан 14 маселе каралды. Чикагодо коюу тумандан улам аба каттамдары токтотулду. Программабызды расмий кабар менен баштайбыз. Бүгүн президент жыл жыйынтыгы боюнча 3 саатка созулган маалымат жыйын өткөрдү. Анда алгачкы жарым саатта мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү экономикалык абал жана аткарылган иштер туурасында айтып берди. Андан кийин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Айтымында президент 2040-жылга чейинки өнүгүү стратегиясынын негизинде иш алып барууда. Алар республикада стабилдүүлүктү сактоо, тышкы саясатта Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөгөн саясатты жүргүзүү, коррупцияны жоюу аракеттерин көрүү, мамлекеттик органдарды санариптештирүү жана соттук укуктук реформалар. Көптөн күттүргөн мамлекет башчысынын пресс-конференциясын Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү аткарылган иштер боюнча маалымат берүү менен баштады. Президенттин билдиришинче, өтүп бараткан жылы айрыкча элеттиктердин жашоо турмушун жакшыртуу, миграциянын агымын кыскартуу, регионду өнүктүрүүгө басым жасалды. Акыркы 2 жылда ушул багыттагы пландарды ишке ашыруу менен алек болдум. Белгиленген максаттарга жетүү үчүн өзүңүздөр билесиздер, регионду өнүктүрүү деп 18 жылды жарыяладык. 19 жылды регионду өнүктүрүү жана санариптештирүү деп жарыялап, ушунун үстүндө мына такай иштерди алып бардык. Андан сырткары соттук укуктук реформаны ишке ашыруу боюнча жана коррупцияга күрөш боюнча иштерди такай көзөмөл менен жүргүзүп келдик. 2 жыл ичинде бир кыйла иштер болду. Жээнбековдун өлкөдөгү экономикалык абал боюнча билдирүүсүнөн кийин журналисттер суроолорун беришти. Алгач президентке жемкорлук менен күрөшүү тандалма жүрүп жатабы деген суроо узатылды. Өлкө башчысы коррупция менен күрөшүү кыйын болуп жатканын айтып, бирок бул жаатта коопсуздук кеңеште айтылгандар ишке ашып баштаганына токтолду. Коррупция менен иш тандалма жүргөн жок. Мен өткөндө Германияга барганда ошол жерде мага 2 суроо беришти. Жетекчилиги. Эгерде бир мамлекеттин бир проект менен 5% бюджетин уурдап алып чыгып кетсе, эмне кыласыңар дедим. Ошолда саясий унутуп болобу? Мына биздики мына 2 миллиард 200 миллион доллар. 5% 111 миллион доллар болду. Чегара маселесинде президент өзүн ийнеде отургандай абалда сезерин айтып, Өзбекстан менен 5%га жакын талаш маселе бар экенин, ал эми Тажикстан мамлекети боюнча сүйлөшүүлөр оор болуп жатканын жашырган жок. Маалымат жыйында Жээнбековго бажы тармагындагы коррупция туурасында суроолор дагы берилди. Өлкө башчысы бажыдагы жемкорлукту жоюуга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, коррупцияны чегара постторун санариптештирүү жолу аркылуу тазаласа болот деп ишендирди. Азыр базы кызматын толук фискалдаштыруу, санариптештирүү өткөзүп атам. 2 жылда мен кубалап жүрүп, бардыгын тең. Мына Россия Федерациясынын президенти жардам менен, муну согундатып, атайлап, буну киргизген эмес. Болбосо кылбай беле санариптештирүүнү мага чейин. Жасабайбы эле, 28 жылда жасабайбы эле 27 жылда. Бардыгы тең, мурун кандай болсо бардык президент ошондой болуп келген. Үчүн дегенде, ошол базыны көзөмөлдөй турган органдар, ошол жетекчилер, президенттер өздөрү чогуу болгон схеманын үстүндө турган, ошол киришкен эмес. Азыр менде бажыдабы, башка тармактабы, кашыра капчы деген жок менде. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков 2020-жылы өтө турган парламенттик шайлоого аралашпай, партия түзбөй турганын убадалады. Шайлоо калыс болот, баарына бирдей болот. Бул шайлоону Кыргызстандын эли, кыргыз эли чечет. Бул шайлоону ким добуш берсе, ошол партия парламентке келет. Эми биз парламенттик мамлекет болгондон кийин, парламент өкмөт курагандан кийин, азыр мына кийинки жыл абдан саясатташкан жыл болот. Бардык саясий күчтөр, бардык саясатчылар, депутат болгон адамдардын бардыгы тең аракет кыла баштайт.
ар кандай ойлор айтылат, элдин добушун алганга бүт аракеттер болот. Шайлоо мыйзамдын чегинде калыш өткөзгөнгө мен толук аракетимди жумшайм. Мындан тышкары Жээнбеков өлкөнүн өнүгүшү үчүн билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгын белгилеп, ал үчүн мугалимдердин айлык маянасын тынымсыз көтөрүү керек деди. Соңунда мамлекет башчысы ММК өкүлдөрүнө коомдогу айрым терс көрүнүштөр менен күрөшүүдө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирип, келе жаткан жаңы жылы менен куттуктады. Калыстык, акыйкаттык иштегенге тоо аракеттер болот. Ага менин күчүм бар. Буюрса Кудай кааласа, байлыгыбыздын жардамы менен, элибиздин жардамы менен, силердин жардамыңар менен, баарыбыз аракетибиз менен биз өнүккөн, жетишкен кыргыз мамлекетин курабыз деп мен терең ишенем. Ошентип президент Сооронбай Жээнбековдун өтүп бараткан жылды жыйынтыктаган маалымат жыйыны соңуна чыкты. Пресс-конференция саат 11-де башталып 2-ге чейин созулду. Анда жергиликтүү жана эл аралык журналисттер тарабынан президентке социалдык, саясий, экономикалык, кадр маселеси, коррупция менен күрөш жаатында суроолор берилип, жооптор алынды. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, мамлекеттик аларча резиденциясы. Чүйдө жубайлардын урушу экөөнүн өлүмү менен аяктады. Бул тууралуу облустук милиция кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 24 декабрда Аламүдүн районуна караштуу Горная Маевка айылында болгон. Милициянын билдиришинче, күйөөсү менен аялы уруша кеткен. 24 жаштагы келин бычак жеп, 5 күнгөй айылындагы аскердик госпиталдан көз жумду. Ага кол салган күйөөсү 28 жаштагы жергиликтүү тургунда өз жанын кыюуга аракет жасап, өзүнө өзү бычак сайган. Алда алган жаратынан каза тапты. Маркумдардын артында бойго жете элек 2 бала калды. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук маселеси олуттуу көйгөйгө айланган. 2019 жылдын 10 айында өлкөдө 5185 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Көмүр шахтасында калган адамдын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматка караганда, көмүр шахтасында калган адамдын сөөгү 24 декабрда кечинде табылып, жакындарына тапшырылды. 23 декабрда Ноокат районунун Баглан айылындагы көмүр кенин суу каптаган. Анын айынан Кызыл Кыя шаарынын 25 жаштагы тургуну суу астында калган. Шахтадагы башка жумушчулар качып чыгууга үлгүргөн. Учурда шахтадагы техникалык коопсуздук боюнча милиция териштирүү ишин жүргүзүп жатат. Бүгүн Ош шаардык кеңешинин 24 сессиясы болуп өттү. Жыйындар залында сессия жүрүп жаткан учурда шаардык кеңештин депутаттарына жолугуу үчүн 30дан ашуун тургундар сыртка чогулушту. Алардын талабы ипотекалык негизде берилген турак үйлөрдүн пайызын алып салуу эле. Бирок чогулгандардын талабы толук аткарылган жок. Ипотекалык үй алгандар эл өкүлдөрүнүн айрымдарына наразычылыгын билдирип, үйлөрүнө кайтышты. Шаардык кеңештин 24 кезектеги сессиясы. Жыйынга шаардагы бардык мекеме ишканаларынын жетекчилери келген. Күн тартибине жалпы саны 14 маселе коюлду. Жыл жыйынтыкталып жатканда шаардык кеңештин депутаттары коюлган бардык маселени талкуулап бүтүрүүнү сунушташууда. Şu elda kuyбей турган, elda кыйналбай турган кийинки жашоочулардан мындай бир жакшы бир чечим кабылсынар деп ойлойм. Буга мындай бир жакка кетип калбашыбыз керек, терең ойлоп туруп бир чечим кабылабыз керек. Эл өкүлдөрү күн тартибиндеги маселелерди ирети менен карап бүтүрөбүз деген менен талаш тартыш суроодон улам түшкө чейин 3 маселени кароого жетишти. 3-чү маселе болуп күн тартибине кирген ипотекалык үйлөрдүн маселеси, 3-чү маселе болуп күн тартибине кирген ипотекалык үйлөрдүн маселеси орчундуу көйгөйгө айланды. Айрым эл өкүлдөрү төлөмгө кошулган пайызды алып салуу керек десе, кээ бирөөлөрү пайызын азайтуу керектигин айтты. Ар бир депутаттар айтат, мүмкүн ошол пайызы жок берсек, кандайдыр бир деңгээлде мына депутаттар сиздер деле чындап эле эл ойлонуп болосуздар да. Мындан башка дагы көп курулуштар курулуп атат. Азыр дагы именно госипотека, социалдык проект болуп мэрия курулуштар жазган үйгө мен айтат элем, пайызы жок берсек дагы биз Кудайга жетишип алабыз да. Рахмат. Ош шаардык кеңештин жыйындар залына келгендердин арасында ипотекалык турак жай алган жарандар да бар. Бул убакка чейин ипотекалык үй алгандар кала бийлигинин ар биринин эшигин каккылап, бирок пайызын төмөндөтүү тууралуу эч бир жооп алган эместигин айтып, бүгүнкү күндө банкка каражатты төлөй албай жаткандарын айтышты. Биздин жашоочулар унутуп калган. Только ипотека төлөйбүз. Эт жегенди да унутуп калган биздикилер. Үйдө наны бар, жогу жок. Ушул социалдык жардамбы? Ушуга кандай карайсыздар?
бизде мүмкүн болушунча основной сумма менен 6% карап берсеңиздер. Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү үчүн салынган турак үйлөрдөн арткан батирлер Ош шаарында ипотекалык негизде мамлекеттик кызматкерлерге берилген болчу. Бирок чет элден келген каражатка курулган турак үйлөр үстүнө үстөк пайыз берилгени туура эместигин сессияда тургундар баса белгилешти. Эми урматтуу депутаттар, сиздерден дагы бир сураныгым бар. Бул жерде 2% дегенде бул дагы 2% алайдыр өтө чоң өтө жардам сиздер тараптан. Сиздер 4% менен токтотуп койдуңуздар. Эми 2% түшүндүк деп айтпаңыздар. Biz al çiftlikler men uşul 6% 6% orada biz төлөйбүз. Бирок акырында жоңуларды өзгөр Кудайдан албасын. Мынтип башкалар үстүнөн күрөтө алган эмеспиз. Силер азыр бул жерде көрүп атасыздар. Эки көрбөй айтасыздар силер. Ким көрүп атат? Барлар көрүп атканга ушунда 4% бул не 6% алып койсоңор болот да. Микрофонду тамсып кой. Эжеге. Бүгүнкү күндө Ош шаарына мамлекеттик дирекция салган үйдөн ашкан 360 батирде жашап жаткандардын 100дөн ашууну өткөн айда төлөмдөрүн төлөй албай кечээндеткенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Андан тышкары 4 жаран каражат убагында төлөнбөгөнүнө байланыштуу үйлөрдү кайтаруу керектиги айтылган. Бирок айрым депутаттар пайызды таптакыр жок кылабыз деген депутаттардын сунушун популисттик кадам экенин баса белгилеп, шайлоого карата элге жакшы көрүнүү деп сыпатташууда. Эми мына жерде экономиканы түшүнгөн депутаттар бар. Алар түшүнүп реалдуу экономиканы эсептеп чыгып атышат. Анан баягында кылып туруп эми шайлоо жакындап калды, бул жагында кошуп айтып кетейин. Сүйлөп койгондар дагы болуп атат. Ошон үчүн мындай туура түшүнгүлө, элге туура жеткизиңиздер. Бул жерде бирөөнүн кызыкчылыгы эмес, башка эмес, келечектеги муундар боюнча. Мына азыр бардыгыбызда бала чака бар, 4төн 5тен 6дан Кудай буйруса. Ошолор дагы келечекте бир жеңилирээк үй алып, жеңилирээк бир турак жайлуу болуп калсын деген эле максат. Ошентип ипотекалык турак үйлөргө каражатты төлөй албай жаткан тургундардын даттануусу менен 6% төлөм 4%га түшүрүлдү. Бирок бул сунушта үй ээлерине жаккан жок. Эскерте кетсек, бүгүн Ош шаардык кеңешинин 24-сессиясы өтүп, анда 14 маселе каралды. Анын ичинде Ош шаарында муниципалдык аймактык башкармалыктардын аткарып жаткан иштери жөнүндөгү маселе артка кайтарылды. Таткашабдан Белек Мусаев, Нурньюз. Ош облустук ишкерлердин форуму уюштурулду. Бул облустагы бардык райондордун ишкерлеринин демилгелерин бириктирүүчү аян түзө алган биринчи форум. Иш-чарага облус башчысы Узарбек Жылкыбаев, 7 райондун акимдери, 83 айыл өкмөт башчысы, облустук экотех инспекция, салык, архитектура, укук коргоо тармагынын жетекчилери, эл аралык инвестициялык долбоорлордун өкүлдөрү жана 511 ишкер катышты. Мындан ишкерлер, кардарлар бири-бири менен жолугушуп, биргелешип иш алып барууга жол ачуу максаты коюлган. Ишкерлерден форумунун жүрүшүнөн кененирээк кабарчыбыз айтып берет. 160 адамды жумуш менен камсыз кылган бул ишкер Курсант Сатыбалдиев Карагулжа районунда Отор Ойл компаниясын ачкан. Ишкер бул ишкананы ачуу менен эле токтоп калбастан өлкө башчынын жарлыгын улай элетелин жумуш менен камсыз кылуучу башка мекемелерди да ачууну максат кылууда. Аймактарды өнүктүрүү жылына айыл өкмөткө былтыр 2018-де көпүрөлөрдү салып бердик, 53 метр. Адан сырткары спорт залдар салып бердик. Айылда жаштар ошодон чыгып, кыргыздын бир туусун бийигирээк көтөрсүн деген ниетте. Ушу Кудай кааласа Карагулжаны бир Швейцарияда өнүктүрөлү деп атабыз, көчөлөрүн асфальттап, кичинекей. Биздин каарманыбыз сыяктуу ишкерлердин башын бириктирген иш-чара Ош шаарында уюштурулду. 2019-жыл президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата бир топ иш-чаралар өткөрүлүүдө. Аймактарды өнүктүрүүдө бир гана мамлекет аракет кылбастан ишкерлерде өз айылын өнүктүрүүгө жигердүү аракеттерди жасоо зарыл экенин облус башчысы Узарбек Жылкыбаев баса белгиледи. Калкка кызмат көрсөткөн бардык ишканаларды электрондук фискалдаштыруу боюнча реформаларды жүргүзүү менен аймактык экономиканы өнүктүрүү боюнча жумуштар аткарылууда. Ошондой эле өкмөтүбүз тарабынан салыктык жана көзөмөлдөөчү органдар тарабынан ишкерлерди текшерүүгө 2 жылга мораторий киргизилди. Ушуга байланыштуу урматтуу көзөмөлдөөчү органдар ишкерлерди текшерүүнүн санын азайтуу багытындагы иш-чараларды колго алыңыздар.
Облус аймагындагы ишкерлерди чогултуунун максаты аларга мамлекет тарабынан жакшы шарттарды түзүү жана колдоо көрсөтүү болуп саналат. Мындан сырткары ишкерлер, кардарлар бири-бири менен жолугуп, биргелешип иш алып барууга жол ачуу жагы да каралган. Анда узап бара жаткан жыл ичинде өлкө жана эл үчүн кызмат көрсөткөн мыкты деп аталгандарга облус башчысы тарабынан сыйлыктар ыйгарылып, ыраазычылык сөздөр айтылды. Чегабат айылдык аймагынын тургуну жеке ишкер. Биздин ишкерлерибиз дагы четте карап турбай, өзлөрүнүн эмгегин, бизнесин өнүктүрүүдө ошол аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымын эске алып, биз областыбыздагы ишкерлерди чакырып, жаңы жыл менен куттуктап, жылдын жыйынтыгын чыгарып коелу деп, ыраазычылык билдирип коелу деген ниетте бүгүн ошо чогултуп атабыз. Келерки жылга дагы пландарды сүйлөшүп. 2019 Ош облусунда түзүлгөн 92 фонддун каражат көлөмү 37 миллион сомго жакын болгон. Натыйжада 45 социалдык объектилер курулуп, оңдоп түзөө жумуштары аткарылып, эл чарбасында 359 жумушчу орун жаңыдан ачылган. Облус аймагында ишкерлердин басымдуу бөлүгү айыл чарба, мал чарбачылык жана өндүрүш тармагында иш алып барат. Алар тарабынан ондогон ишканалар ачылып, бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Нурзада Сыдыкова, Белек Мусаев, Нурньюз. Эми кезек чет элдик кабарларда. Чикагодо коюу тумандан улам аба каттамдары токтотулду. Туркияда автобус жол кырсыгына учурап, кеминде 23 адам жабыркады. Тараканга операция жасалып, 6 тургай наркоз колдонулду. Алдыда ушул жана башка кабарларды өзүнө камтыган Четньюз түрмөгү. АКШнын Чикаго шаарында коюу туман 177 аба каттамынын токтотулушуна себеп болду. Мидуэй жана О'Хара аэропортунда да 800 аба каттамы кечикти. Кошмо Штаттардын 3-ири шаарын коюу туман 24-декабрда таң эртең менен каптай баштаган. Натыйжада жарандык авиация башкармалыгы каттамдарды токтото туруу чечимин кабыл алган. О'Хара аэропортунда мындай чектөө 4 саатка созулду. Рождество майрамынын алдында АКШнын аэропортторунда жүргүнчүлөр адаттагыдан көп болот. Ошентсе да быйыл майрам күндөрү автоунаа менен эки жакка каттаган жарандардын саны мурдагыдан көп болору кабарланды. Американын автомобиль ассоциациясы майрам алдында 104 миллион америкалык машина менен жолго чыгаарын билдирген. Түркиянын Кайсери шаарындагы жол кырсыгында кеминде 23 адам жабыркады. Бул тууралуу Түркиянын жергиликтүү басылмалары жазды. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн түндө жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:00 чамасында Кайсери шаарында болгон. Жүргүнчүлөрдү ташыган автобус Ван шаарынан Кайсери шаарына бара жатканда жолдун тагактыгынан улам айдоочу унааны башкара албай калган. Жыйынтыгында автобус оодарылып кеткен. Жабыр тарткандар жакынкы ооруканага жеткирилген. Ирандын түндүк батышындагы Ардебил провинциясында аскердик учак кыйрады. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары 25-декабрда кабарлашты. Маалыматка ылайык, учак Себелентоо кыркаларында кыйрап түшкөн. Ирна жаңылыктар агенттиги билдиргендей, кырсык болгон жерге куткаруучулардын тобу жөнөтүлдү. Учакта канча киши болгону жана курмандыктар тууралуу маалымат бериле элек. Кайсы үлгүдөгү учак экени, эмне себептен кыйраганы да белгисиз. Оганстандын Фарах провинциясында талиптер элдин тынчтык кыймыл аттуу уюмдун 27 мүчөсүн кармап кетти. Ого атышууну токтотуу чакырыгы менен жерлерде жүрүш өткөрүп жүргөн активисттер Балабулук районунда туткунга түшкөнүн уюмдун жетекчилиги билдирди. Фарах провинциясынын полициясы да мындай окуя болгонун ырастап, иликтөө иштери башталганын маалымдады. Уюмдун башчысы Икбал Хайбардын айтымында, окуя 25-декабрда активисттер коңшу Герат провинциясынан келе жаткан маалда болгон. Талибан кыймылы азырынча бул окуя тууралуу үн ката элек өздөрүн бейтарап уюм катары мүнөздөгөн. Элдик тынчтык кыймылы Оганстандын аймактарында тынчтык орнотууну максат кылган иш-чара жүрүштөрдү өткөрүп келет. Былтыр бул кыймылдын өлкөдө зомбулуктун курмандыктары кескин көбөйүшүн айыптаган жүрүштөрү эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурган. Талиптер ушуну менен 4-жолу аталган кыймылдын мүчөлөрүн барымтага алып жатат. Быйыл июнь айында уюмдун дагы 25 мүчөсү талиптердин туткунуна түшүп, бир нече күндөн кийин бошотулган. Красноярск аймагында ветеринарлар таракандын ургаачысына операция жасагандыгын РИА Новости жазды. Бул маалыматты алар жергиликтүү ветеринардык клиниканын дарыгеринен алган. Медик клиникага таракандын ээси кайрылгандыгын, медиктер кеңешип операция жасоону чечишкенин айтып берген. Операцияны клиниканын дарыгери Дания Пух жасаган. Буга чейин мындай операция жасап көрүлгөн эмес. Ургаачы таракандын куурчакчасын алып салышкан. Ал архимандрит таракандын болочоктогу баласы түйүлүп өсө турган жери. Таракан төрөгөндөн кийин куурчакча түзөлүп калууна келбей
койгон. Бизге кожоюн аны такыр эле жаман абалда алып келген. Эгерде операция жасалбаса өлүп калмак деп айтып берген дарыгер. Ал тараканга наркоз берилгендигин кошумчалады. Азыр биздин пациент үйүндө деген ал. Архимандрит таракан Түштүк Америкада жашаган жандыктардын бир түрү. Мекени Коста-Рика жана Панама. Узундугу 75-85 мм. Булар сейрек кездешкен курт кумурскалардын түрүнө кирет. Конор Макгрегор менен Дональд Серране беттешине билеттер бир күн ичинде толугу менен сатылып бүттү. Анын жалпы суммасы болжол менен $10 миллион түзөт. Беттеш 18 январда Нью-Йорктун Лас-Вегас шаарында өтөт. Кошумчаласа, Конор Макгрегор акыркы жолу 2018 жылы Россиялык Хабиб Нурмагомедовго утулуп калган. Ал эми Дональд Серране 2016 жылдан бери беттештерге жарым орто салмакта катышып келүүдө. 2020 жылдын январ айынан тарта Кыргыз-Казак чегарасында жайгашкан негизгиделген Кордай жана Ак жол көзөмөл өткөрмө пункттары оңдоо иштери үчүн жабылат. Эл аралык деңгээлде реконструкцияланат. Бул тууралуу вице-спикер Мирлан Бакиров бүгүн 25 декабрда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Анын айтымында 19 декабрда парламенттик топ Казакстандын депутаттары менен жолугушту. Казакстан оңдоо иштери үчүн 5 миллиард 500 миллион теңге, Кыргызстан 300 миллион сом бөлүүнү пландап жатат. Ал өткөрмө пункттардын жабылышы жарандарга, туристтерге ыңгайсыздык жаратарын айтып, өкмөткө альтернативдик жол таап берүү маселеси койду. Мирлан Бакиров ал жерден бир жылда 5 миллиондой калк, 1 миллиондой уна өтө турганын айтты. 17 жаштагы жаш спортчу Дилназа Сазанова Казакстандагы Азия оюндарында коло байгеге ээ болгондон кийин кичи мекенине кайтты. Аны тосуп алуу үчүн Алай районунун тургундары жана Сазанованын жакындары жолугушту. Анда аймактагы тургундар спортчунун ийгиликтери менен куттуктап, келечекте дүйнө чемпиондугунда биринчиликти алуусуна тилектештигин билдиришти. Жаш спортчунун ийгиликтерин Бактыгүл Миразилова айтып берет. Алай районунун тургундары спортчу Дилназ Сазанованы тосуп алууга чогулушкан. Сазанова спорттун эркин күрөш түрү менен Казакстанда өткөн Азия оюндарында коло байгеге ээ болгон. Мындан сырткары чет өлкөдөгү бир канча чемпионаттарга катышып, ийгиликтерди багындырган. Жалгыз бир спорт мектебибиз бар. Ушул спорт мектебибизде ушул өзүбүздүн машыктоочулардан, Алайдан чыккан машыктоочулардан Турат Мырзаев деген агайыбыздан машыгып колунда ушул жерден анан келечекке карап, алдыга карап Кыргызстандын чемпиону болду 2 жолу. Мына ал эми Азиянын чемпионаттарында жакшы ийгиликтерди жетишип атат. Жаш спортчу 17 жашта бүгүнкү күндө Борбор калаадагы спорттук мектептердин биринде билим алат. Ал кичи мекенине келери менен билим алган мектебине барышты. Анда машыктыруучулар жана өсүп келе жаткан спортчулар менен жолугушту. Эмгекчилдиги, анан кийин алдыга максат кое билет да. Өз дагы баягы Айсулуу эжедей, мээрим эжемдей болуп дейт. 2024-жылы Олимпиадада Кыргызымдын желегин желбиретем деген тилеги бар да. Ошо тилегине жетсе деп биз да тилейбиз. Номер 23 Мамат Ташиев орто мектебиндеги окуучулар да Сазанованын ийгилигине кубанып, өзгөчө маанайда тосуп алышты. Анда Сазанованын классташтары, билим берген мугалимдери да сөз сүйлөп, келечекте дүйнө чемпиону болуусуна тилектештик билдирип, ийгилик каалашты. Адамдар менен тез мамиле курчу, көбүнчө спортко жакын болчу, волейбол, теннис, футболдорду жакшы ойночу. Бунун ушундай иши бар экени кичинекей кезинде эле билинген. Кыз балдарга караганда эркек балдар менен көбүрөөк достошчу. Анан ушул кызыбыз ийгиликтүү жаратып атат, ийгиликтери дагы ийгиликтерге улана берсин, ушу дүйнөнүн чемпионун багындырсын. Биз ушу кыздардан классташтары, мен мугалими ушудан үмүт этебиз, келечеги кең болсун. Биздин эле мектеп сыймыктанбай, Кыргызстанды сыймыктандырган бактылуу кыздардан болсун. Жаш спортчу ийгиликке жетүү оңойго турган жок дейт. Анткени ал чемпионатка жолдомо алуу үчүн дагы күрөшүшү керек дейт. Мунун айынан ден соолугуна зыян келип, айтор түрдүү кырдаал болот экен. Бирок спорттогу түрдүү кыйынчылыктарга карабай, жаш спортчунун келечектеги максаттары бийик. Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу анын башкы максаттарынын бири. Бул мен медалды багындырып алыш аябай эле кыйынга турду. Мен ага чейин чемпионат Кыргызияга канча деген дайындыктар менен жүрдүм, канча травмаларды алып жүрдүм, бирок ошого карабастан аракет кылып, ушундай даражага жеттим.
ушунун баарына жеткизген Кудайыма 1000 мертебеге шүгүр кылам. Ал эми жаш спортчунун атасы кызынын бала кезинде эле спортко кызыгуусу пайда болгонун айтат. Кызынын жараткан ийгиликтери атасын дайыма кубанычка бөлөп, жүрөгүндө сыймыктанган сезимдерди пайда кылат. Анан ошентип жүрүп, анан спортко кызыгып, анан башында теннис ойноду, кийин волейбол ойноду, футбол ойноду. Анан мен ойлондум, футбол эми көп адамдын, сен жалгыз спортко катыш деп. Анан ушу волны борбо, эркин күрөшкө катыш деп айтып, анан ошо менен күрөшүп жүрөт. Кудайга шүгүр, Кудай кааласа дүйнөнүн олимпиаданын чемпиону болот деген ойлорубуз, үмүттөрүбүз бар. Мелдешке чыгып аткан ушу өтө күчтүү сезим болот да, эмне болот, кандай болот, кантет деп. Анан көбүнчө эле көп соревнованияга чыгаарларын айтпайт, ал чыгып жеңгенде атап биринчи болдум деп гана көбүнчө ошолорду айтат. Дилназ Сазанованын жараткан ийгилиги бир гана анын эмес, бүткүл ала элинин кубанычы жана жетишкендиги. Буга аны өзгөчө маанайда тосуп алган замандаштарынын жылуу мамилеси жана колдоосу далил боло алды. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 00 05 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Бүгүнкү күнгө арналган жаңылыктар мына ушуларды түздү. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.